Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, сизге биз 3 маселе боюнча кайрылууну туура көрдүк. Биз Алапка районуна караштуу Көкташ айыл аймагында жашайбыз. Көкташ айылынын тургуну болобуз. Бизде Бозумчак газ минералс Бозумчак кен казуучу Алтын кен компаниясы иштейт. Көп жылдан бери, 2008-тен бери. Бизге зыяндуулугу акыркы жылдары көп тийип баштады. Монтип кадимки өскөн бул жерде арча деген токой, арча токой бүт жагы. Арчалардын саны чексиз. Бардыгы быйылкы жылы мынтип курап жок болуп баштап атат өз алдынан. Ондай акылга келип калган. Кадимки арча эле курап баштады. Ошол бул арчалардын саны чексиз, канча арча кураганы, эмне болгону, эмне себептен куруп атат, бул кендин канчалык пайда, канчалык зыяны бизге тийип атканы тууралуу жанагы бизде айтылат Экотех инспекция же болбосо жаратылышты коргоо агенттиги дегендей. Ошолор келип ушул жерде так маалымат кыргыз элине, айылга, Көкташ айылына толук сизге маалымат беришин суранат элек. Булардын зыяндуулугу бизге канчалык тийип атканы. Бул эми бүт эле мынчалык көп арча куруп атканына караганда зыяндуулугу чоң эле болуп аткан го. Мынакей 100% болбосо да бир 10-20% курап баштады акырындык менен. Ошону алдын алып бир жакшы жагына чечип текшерип, эгер көп зыяндуу химикаттар колдонуп атса, ошолорго тыюу салып, өзүңүз жеке көзөмөлгө алышыңызды абдан суранабыз. Сизге терең ишенебиз. Мынакей кадимкидей эле чоң арчалар кадимкидей курап, бул жагында бир аз жашылданып турат, а бул жагы кадимкидей курап баштады. Мынакей бардыгы ушундай акылга келип калган. Жаңы кичинекей өсүп аткан арчалар дагы мондай болуп кадимкидей куруп атат. Жарымы жакшы, жарымы куруп аткан. Бул экологияга зыяндуулугу аябай эле зор, чоң деңгээлде болуп аткан далили болсо керек деп ойлойбуз. Бул дагы ошол эле акыбал. Бул кылымдар бою бизге ата бабалардан калган кымбат ыйык жер. Эчтекеге тең келбес, эч нерсеге алмашкыс жерлерибиз. Кичинекей арчалар баары мынакей жаңы эле чыгып келе аткан 2 жылдык, 1 жылдык, 3-4 жылдык арчалар дагы ушундай акыбалга келүүдө. Бул жерде саны толук канча даана, канча экенин изилдеген адам жок болуш керек деп ойлойм. Бул жакта арчалар ошол эле көрүнүштө. Мындан аркы кийинки казып аткан кенден берки жер бүт ушундай. Бул арча ар жагына дагы өткөн бир аз, көп эмес. Ошого чейин курап жок болууда. Бул арча дагы ошол эле көрүнүштө. Кичинекей арча. Чоң арчалар деле баары эле ушундай. Бул бизге аябай кооптуу деп ойлойбуз.
жүрөк өткөн жери кылымдап сансыз жылдардан бери турган нарсалар ушундай болуп курап жок болду. Мынакей бут арчанын баары ушундай. Бул жагы жашыл, бул жагы сары. Кадимкидей курап калган. Мынакей бул жагынан кадимкидей курап калган сары арча. Мына могу жердеги чоң арчалар деле толук болбосо деле канча пайыз билбейм, бирок курап акырындык менен жок болду. Могу жаңы арча уже эчтекеси калбаптыр. Мында общий эле куйрап жок болуптур уже. Бул арчалар деле мына чоң арча болсо деле кадимкидей эле кармап тарсаңыз түшүп калат. Даже уруп каап силсеңиз аны түшүп калат. Мынакей бул жак ушундай кеткен. Көпкө чейин шылуу арчаны толук санын канча даанасы курап кандай зыяндуулуктар болуп атканы жөнүндө сиз жеке өзүңүз киришип эмнеге мынчалык зыян болуп аткандыгы жөнүндө болбосо ушу компанияны жабыш керекпи? Булар канча деген акчасынын саны чексиз. Канча деген биздин алтын, күмүш, дагы канча деген кен байлыктарыбызды күнү түнү дебей ташып чоң моундай деген чоң фирмада, фабрикада иштетип алып кетүүдө. Бул келип кетчү компаниялар. Мынакей жаңы эле чыгып аткан арча. Бул уже чоң арчалар. Акырындык менен баары курап жок болду. Алтын кен зыяндуулугу жок деген менен бул жакта бул жагы жашыл, бул жагы уже жок болуп атат. Баардыгы ушундай. Бир эле арча эмес, бул жерде миңдеген, канча миңдеген сансыз арчалар. Бул эми бир эле бети. Канча миңдеген арчалар жок, кыйылып жок болду. Булардын ар бирине номер коюлган, печат басылган номери бар дейт. Номер эч кандай номери жок. Коюлган, бир көп болсо бир 100-200 арчага коюп эле башкаларына деле коюлду деген информацияны бүт жака берип, ошондой зыяндуулугубуз жок деген казакмыз голд. Жаратылышка Лапка районунун Көкташ айылына болуп аткан зыяндуулугу. Арчалар курап жок болгондон кийин демек жашоого кандай кооптуулугу бар, ага эч ким кепил болуп бере албайт. Канча миңдеген арчалар уже курап атат. Бардык арчада бар. Ар бир арча сөзсүз ушундай. Мынакей кичинекей жаңы чыгып аткан арча дагы курап атат. Чоң арча болсо, чоң арчалар деле бул да курап кеткен. Мынакей кадимкидей бомба, какой-то бир согуш болуп аткан жердегидей болуп, мынакей кадимкидей так курап, мына эчтекеси калбай баштаган ужечи. Мынакей кадимкидей эле. Мынакей бул арчалар деле чоң арча деле курап атат. Буягы курап атат. Буягы жакшы эле болгону менен буягы уже курап жок болуп атат. Жылдага караганда
Именно быйыл аябай зыяндуулугу көп болуп. Жаңы жерге мынакей жаңыдан пайда болуп чыгып аткан нарсаларды эле уже курап жок болду. Экинчи маселебиз мындайча. Бул жерде Казминералс болчак компаниясынын чыккан атфал төгүлүүдө Пустой барада. Мурда 30 гектар тереңде жер берилген, а быйыл 85 гектардан жер берилди. Ушундай атфал мусор төгүш үчүн биздин айлык кеңеш депутаттардын чечими менен. Бул жерде мындай чектөө жок. Буларды граница кылып тозуп, мындан буяк өтпөш керек деген мындай закондуу түрдө бир дагы граница чек-арасы жок. Тозулушу керек деп ойлойбуз. Бул жагында Базынчак айылынын тургундары жашайт. 220 тереңде үй бүлө жашайт. 1 километр тереңде буларга менин оюмча компенсация төлөп бериш шарт болуш керек. 1 километр тереңде. Анан бул мурдагы 30 гектар жер берилгенде 10 талап коюлган Казминералс болунчага. Төгөдө 30 гектар жер берилгенде 10 талап коюлган, бири гана аткарылып, калганы аткарылган жок. Анча жакында жаңы жылдан кийин берилген, быйылкы жылдын берилген 85 гектардан эле 10 талап коюлган, андан бири деле аткарылбайт.